Программабызды улантабыз, достор. Билим сапаты деп калдык. Демек, биз ушул билим берүү тармагында иштеп келе жаткан мугалим эжекелерибизди чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто Узулдук бирикменин жетекчиси Нургүл Усубалиева жана ошондой эле окуу бөлүм башчысы Таабалдиева Гүлзат эжекелерибиз конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Накей, бүгүн биз билим сапаты тууралуу сүйлөшүп атабыз. Анан кийин сиздердин мектебиңиздерде башкача сабак берүү программалары киргизилиптир деп угуп калдык. Накей жана кадр сыртында сүйлөшүп атканда ошол тууралуу айтып берсеңиздер, көп тилде берилет экен сабактар, кененирээк токтолуп кетсек, Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Биздин мектебибиз Ала Тоо жаңы конушунда жайгашкан, жөнөкөй жалпы орто билим берүүчү 82-чи орто мектеби. Биздин мектепте башка мектептерден өзгөчөлөнүп, эми көп пилоттук мектептердин катарында көп тилдүү билим берүү программасы менен иш алып барып жатабыз. Эми бул программанын башталышына эң алгачкы кадамдар 2011-жылы салынган. 2011-жылы ошо 10 пилоттук мектептин катарында биздин мектеп иш алып баштап, атайын жумушчу топ түзүлүп, мугалимдер тандалып алынып, мектеп жетекчилиги менен бирдикте пилоттук класстар тандалган жана ошо пилоттук класстарда эки тилдүү сабактар берилип баштаган. Албетте бул эми азыркы күнгө чейин уланып келе жатат. Кайсыл тилдерде болду экен? Биздин мектеп кыргыз тилдүү класстарда орус тилин максаттуу тил катары үйрөтөбүз. Эми азыркы учурда болсо биз орус класстарыбызда кыргыз тилин экинчи тил катары окутуп жатабыз. Нургүл айым, айтсаңыз. Бир эле учурда сиз эки тилде сабак берет экенсиз. Бул кандай болот негизи? Мен азыркы учурда өзүмдүн предметим кыргыз тилчи мугалим болгондуктан мен эки тилде эмес, бир эле тилде, орус тилдүү класстарда кыргыз тили сабагын берем. Сиз айткан предметтик мугалимдер, мисалы үчүн, башталгыч класстарда биз мекен таануу деген сабакты киргизгенбиз. Жеңилирээк сабактарды алганбыз да предметтерде. Ошол предметтик мугалим өзүнүн классынан тышкары, мисалы үчүн, ал кыргыз тилдүү класс, анын классы ошол жерде ал ошол мекен таануу сабагынын уюштуруу учурунан жаңы башталышында да уюштуруу учурун орус тилинде өтүп баштаган да. Бул деген бизде деген жартылай жүктөм деп аталат. Андан кийин ушул жартылай жүктөмдү жыл өткөн сайын, эми бул программанын биздин мектепте иштегенине көп эле жыл болду да. Анан ушул жылдардын аралыгында уюштуруу моментинен кийин сабакты бышыктоо моментиндагы учурундагы ушул орус тилинде, кыргыз тилдүү класстарда орус тилинде өтүп, андан кийин ушул жартылай жүктөм азыркы күндө толук жүктөмгө өтүп келе жатат да. Акырында биз ушул нерсеге жетишип атабыз. Мен өзүм предметтик мугалим катары мен орус тилдүү класстарда кыргыз тили сабагын берем. Мен толук жүктөм менен эле өтөм. Ал жерде менин максатым келечекте ушул бүтүрүп аткан бүтүрүүчү кыргыз тилин академический уровень деп коет, орус тилинде академикалык деңгээлде сүйлөгөн окуучу болуп чыгыш керек да биздин максатыбыз. Окуучулар кандай кабыл алып атышат? Себеби дегенде баягы бир отурганда эле, мисалы кыргыз класс үчүн балким орусча сиз сабак берип баштаганда кандай бир ортосунда кыйын болуп калышы мүмкүн дейм да. Бул суроого мен мындай деп жооп берет элем да, албетте дайыма бир жаңы ишке кадам таштаганда кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот. Биз дагы бул программа менен жаңыдан иштеп баштаганда бизге деле кыйынчылыктар болгон, бизде деле. Бирок бул кыйынчылыктарды жеңсе болот экен. Азыркы күндө биз бул программанын үстүндө иштеп жатып, биздин ушул программа менен иштеген класстарда кыйынчылыктар азайып келе жатат да. Биз көп эле жакшы ийгиликтерге жетиштик десем жаңылышпайм. Азыркы күндө балдарыбыздын 100% деп айта албайм, бирок 60-70% кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы туура сүйлөгөнгө жетишип калдык, аракеттер болууда. Жакшы, Гүлзат айым, айтсаңыз. Биз илгери эми Советтер Союзу жаңы эле тараганда Советтер Союзунда иштеп келген ушундай эжей агайлардан сабак алып калдык, бир 5-чи класска чейин да. Ошол убакта билим сапаты аябай жакшы болчу да, мен азыр элестетсем аябай жакшы экен. Андан кийин бир аз солгундап калды да. Андан кийин биз бар кезде баягы химиялык класстан ар кандай эксперименттерди жүргүзчүбүз, жанагындай биологиядан микроскоптор бар болчу, алар менен көрчүбүз гүлдөрдүн ар кандай клеткаларынчы. Бүгүн ушул нерсе баягы анча болбой аткандай сезилет да. Көп эле жерде ушундай жабдыктар эскирип калган, же болбосо жетишсиз. Сиздердики ушу тил жагына багытталган экен. Башка илимдердин дагы, башка предметтердин дагы ушундай билим сапатын күчтөндүрүү үчүн кандай кылсак болот?
Албетте бул жаатта биздин мектеп абдан алгылыктуу иштерди алып барып жатат. Анткени биздин мектепте 8 интерактивдүү доска коюлган, Заманбап билесиздер, экран менен иштеген. Ошолордун экөөсү ушул көп тилдүү билим берүү программасы кабинеттеринде жабдылган. Бирөө башталгыч класста, бирөө жогорку класста. Ошо менен мугалим бар болгон маалыматты окуучуларга ал аркылуу жеткире алат компьютердик башкаруу менен. Андан тышкары буга чейин ушул көп тилдүү билим берүү программасы боюнча атайын ресурстук борбор ачканбыз. Ал жерде ошого тийиштүү окуу куралдары, кошумча материалдар жабдылган, бош мугалим убактысында келип иштей турганга шарт түзүлгөн. Жана ошондой эле башка предметтер деп калдыңар, ал предметтерге мүмкүн болушунча мектеп жетекчилиги тарабынан мүмкүн болушунча Заманбап жабдыктарды жабдууга аракетиндебиз. Азыр ошонусун иштеп жатабыз. Жакшы. Нургүл айым, айтсаңыз, сабак берүүдө башкача, кандайча баягы өзгөчө ыкмаларды колдонуп атасыздар? Биздин азыркы ушул программа менен иштөөдө биз көп жакшы ийгиликтерге жетиштик деп мен жогоруда да айтып кетпедимби? Бул программа менен иштөөдө биздин мындайда бул программа менен иштеп жатканда мен өзүмдүн предметиме токтолоюн. Мен өзүмдүн предметим боюнча мурун биз эрежелерди жаттатуу менен гана чектелчүбүз, андан кийин көнүгүүлөрдү иштетчүбүз да окуучуларга. Бул программа боюнча иштегенде биз кеп ишмердүүлүгүнүн 4 түрү боюнча угуу, сүйлөө, жазуу жана окуу деген ушул кеп ишмердүүлүгүнүн 4 түрү менен иш алып барып атабыз. Азыркы күндө бул аябагандай жакшы жемишин берүүдө да. Себеби угууну өзүңүздөр деле билесиздер, аудирование деп аталат. Мисалы үчүн англис тилин үйрөтүүчүлөр муну аябай көбүрөөк колдонушат экен да. Бул окуучулардын угуусун билип алгандан кийин, андан кийин анын сүйлөөсүн өнүктүрүү, жазуусун, окуусун өнүктүрүүгө аябагандай чоң жардам болот. Анан азыркы күндө биз ушул кеп ишмердүүлүгүнүн 4 түрү менен көп эле жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Анан ушул мен өзүмдүн предметим боюнча, кыргыз тилин орус класстарда окутуу боюнча предмети боюнча азыркы күндө биздин Омурова Айгүл деген эжебиздин китептери чыгып атат. Бул китеп азыр апробация болуп атат. Анан ушул китептеги берилген тапшырмалар ушундай оңой, окуучулар үчүн жеңил, анан дагы жеткиликтүү болуп атат. Анан эгерде ушул китеп биздин мектептерге таратылып калса, анда биз көп эле жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун. Гүлзат айым, айтсаңыз, баягы сабакты үйрөтүш үчүн эң башкысы баягы окуучуларга сабак кызыктуу болуш керек деген да сөздөрдү көп байма-бай угуп жүрөбүз да. Окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн дагы кандай иштерди аткарып атасыздар? Жагандай акылдуу доскалардан сырткары, интерактивден сырткары. Андан тышкары мугалимдин жеке өзүнүн билимин жогорулатуусу, азыркы Заманбап жаңы усулдук колдонмолорду, жаңы Заманбап мына Нургүл Кубанычбековна айтып кеткендей, китептердин окуучуларга кызыктуу болушу, окуу куралынын баягыдай эле көнүгүү менен иштеп доскага жазуу эмес, азыркы биздин ар бир окуучунун колуна иш баракчалар да таратылат. Ошо иш баракчада иштешет. Аны менен китеп дал келет, анын ошонун баары бири-бирине айкашып турганда анан окуучунун кызыгуусу пайда болот. Биз жөн эле көнүгүүнү көчүрүп жаз, досканы көчүрүп жаз дегенден биз жетише албайт экендигибизди билдик да, кошумча мугалим изденүү сөзсүз зарыл. Анан Заманбап улам биз мугалим өмүр бою окушубуз керек. Окуунун үстүндөбүз. Анан ошолорду аздан биз киргизип жатабыз. Эми Мугалимдин өзүнүн да жеке фантазиясы да. Жеке албетте, жеке мугалим өзүнүн ишке каалоосу, мугалимдин жеке изденүүсү болбосо, сиздер айтмакчы кандай жабдуу коюп койсо да жетишпейбиз го. Жеке изденүү зарыл. Жеке изденүү зарыл, албетте. Жакшы. Ал эми мурдагы окуучулар менен азыркы бүгүнкү күндө окуучулардын айырмасы асман менен жердей сыяктуу сезилет да бизгечи. Себеби азыркы окуучулардын сүйлөшкөнүн көрүп таң калабыз да, башкача да. Бул жагында кандай болуп атат? Бул жагында дагы эле ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бул азыркы көйгөйлүү маселе болуп калды. Окуучуларды эч нерсе менен таң калтыра албай калдык. Ошо окуучулардын кызыгуусун таап чыгуу бул да чеберчилик болуп калды да. Ошо окуучуларды эмнеге кызыгып атат? Азыркы көз караш жаш өзгөчөлүгүнөн да алышыбыз керек. Биз мисалы үчүн көп тилдүү билим берүүнү 1-класстан баштап атабыз азыр. 1-класстан баштайбыз, ошондон өстүрүп жүрүп отурабыз да. Анан кызыгуусун арттыруу үчүн ушул бир да жакшы жер биз өзүнүн практикабыздан көрүп атабыз. 1-класстан 4кө чейин мекен таануу предметин жана эки тилде өтүп кетпейбизби? Быйыл ошо 4-класс, 5-класска өттү. Ал табиаттануу сабагы менен алмашты дагы. Ортоңку баскычта биолог мугалим бере баштады. Баягы эле класска. Эми ал табиаттануу эмди жылы биологияга алмашат. Ошондон окуучулардын ошол предметке кызыгуусу артып атканын биз көрүп баштадык. Бул эми жаңычылдык да. Сүрөт сабагын алсак, сүрөт башталгыч класста жогору өйдө өткөндө көркөм өнөр предмети менен алмашып жатат. Ошондон балдардын билим сапатын жогорулатуу киши жаңычылдык болуп, балдардын кызыгуусун пайда кылып атат да.
Айтсаңыз, мынакей еврейлердин системасында айтышат го, баягы бала дейт биринчи класста эле кайсы бир сабакка өнөрү баягы өзгөчө болсо, көбүрөөк жөндөмдүүлүгү көбүрөөк болсо, баягы ошол эле сабакты аябай күчөтүп окутушат дейт да, башкаларга мындай анчалык эле маани бербейт дейт. Буларга сиздер кошуласыздарбы ушул ойго? Албетте, бул жөн жок жерден айтылбаса керек. Сөзсүз түрдө баланын жөндөмдүүлүгүнө да биринчи кезекте биз көңүл бурушубуз керек. Биз деле ушул программа менен иштөөдө, мисалы үчүн биринчи ошол предметтик мугалим менен кеңешебиз. Кайсы классты сиз тандап аласыз деп аны менен отуруп биринчи кеңешебиз. Ал мугалим өзүнүн предмети боюнча билим сапатын көбүрөөк көрсөткөн классты бизге сунуштайт. Анан биз жетекчилер отуруп ошол класстын тегерегинде кеп кеңеш куруп, өзүбүздүн ойлорубузду айтып, андан кийин ошол классты алып келип, ушул программанын планына киргизебиз сөзсүз түрдө. Бирок негизи бизде кыргыз элинде билбейм, а башка улуттарда сиз айткандай баланы 3 жашынан эле ушул кайсы жөндөмдүүлүк, кайсы жагына жөндөмдүүлүк көбүрөөк тарса, ошол жагына тарбиялашат экен да. Мисалы үчүн Японияда сиз айткандай 3 жашынан баштап эле тил үйрөтүп башташат экен. А бизде чет тилдер, бөлөк тилдерди бир эле тил менен калып калбастан, япон тили менен 3 жашынан баштап башка тилдерди үйрөтө баштайт экен Японияда. А биз кыргыздар алтеп кичке акырындап жетет окшойбуз. Биздики кээде баягы мектепте болгон окуяларды айтып коеюн. Физикадан берген мугалимибиз физкультурадан дагы берчи, геометриядан да берчи, алгебрадан да берчи, кээде адабий окуудан да берип калчу да. Ооба. Англис тилчи мугалимибиз кирип сүйлөп атып, анан кайра кыргызча эле өтүп калчубуз да. Демек, бул жагынан сиздер ушу тил жагына катуу көңүл буруп атасыздар. Ар бир адам ошол берген сабагында бир эмес 2 тилде таза так сүйлөш керек. Ошол менен окуучулар келечекте атаандашка жөндөмдүү кайсы чөйрөгө барса, өзүнүн ордун таап кете ала турган инсан тарбиялап чыгарышыбыз керекпиз. Кийинки суроо, мынакей азыр көптөгөн окуучулар мектептен тышкары көптөгөн кружокторго барышат. Ата-энелер деген бий болобу, тилдерге беришет аргандай. Ал жака дагы баланын көп энергиясы жумшалат, убактысы көп кетет, анан баягы мектептеги дагы негизги предметтер, сабактар дагы калып кетет. Ага кандай көз карашыңыздар? Эми биздин мектепте биз гимназия же лицей боло элекпиз, ошо статуска барууну алып барып жатабыз. Биз жөнөкөй мектеп болгондуктан негизги мектептеги окуучунун эртең менен окуса түшкө чейинки убактысынан кийин ортодо эс алуу менен кийинки мектепти уюштурган кружоктор келип жатат. Бул жерден эми окуучуга анча оор жүк болгонун байкаган жокпуз. Кызыгуу менен келишет. Бизде комуз кружогу, мектеп ичинде ачылган шахмат кружогу бар, бий. Ошол боюнча окуучулар кызыгуу менен келип жатышат. Анча оор жүктай болгонун байкай элекпиз кызыгуу менен. Анан ошондой кружокторго келген балдардын кайра кичине жана компьютерден, телефондон алыстаганын байкайсың да, кичине ошол тескери жактардан алыстайт. Убактысы башка жакка кетип атат ошого. Өзү үчүн, бала үчүн адам болуп калыптанышына ушундай жакшы салым кошулат. Албетте, ошо мектеп тарабынан биз бекер кружокторду ачканбыз, эми ал мектеп ичиндеги. Окуш үчүн мектеп ичинде абдан жакшы, окуш үчүн жакшы шарт да, ал мындай оордук алып келбейт. Бала үчүн алып келбейт. Антим бул суроону бергениңиздин себеби көпчүлүк ата-энелер баягы бүгүнкү күндө иштешет, шаардагылар айрыкча. Анан баласы ушу үйгө барып алып отуруп калбасын деп эле ар кайсы жакка бере беришет да. Тигиден чыгып буга бар, будан чыгып тиги бар. Эртеден кечке чейин бала мектепте болот, мектепте болбосо мектептен кийин ар кандай ийримдерде болот. Анан кечинде өзү жумуштан чыкканда баласын барып алып кетет да. Шаар жеринде ошондой байкалып атканда биз жаңы конуштабыз, биздики балдар ушу кружокторго тартылган биз үчүн абдан зарыл. Жакшы. Чоң рахмат сиздерге, аябай сонун маалыматтар менен бөлүшүп өттүңүздөр. Буюрса, мынакей сиздер киргизген жаңы окутуу программаңыздар ар дайым жакшы болсун, окуучуларыңыздар мыкты болсун, бир гана мыкты деген 5 окуган окуучулар чыксын мектебиңиздерден. Гимназия болуңуздар, лицей болуңуздар, келип туруңуздар дагы да. Ийгилик сиздерге.